комитеті. Марлен Абдрахманович, эми бул жерде биздин лидерлер, фракциянын лидерлери чогулуп баары бир мыйзам жазып атышыптыр. Мага мындай таң калтырат да. Ошо министрлер кабинетинин төрагасында биздин депутаттардан эч ким барбайбы? Ким бул мыйзамды кимге жасап атасыз да бул? Бул биздин кыргызстандык жарандардын сыртта кайсыл бир ишмердүүлүгүн жакшы жүргүзүп, чоң компанияларда иштеген акылдуу бизде деле өзүнүн Илон Масктарга окшогон балдарыбыз бар, ошолордун алкагында жазылган неме. Жогорку кеңеште атайын бир бала үчүн же бир жетекчи үчүн кылынганы жок, андай нерсе жок. Андай нерсе каралган эмес. Жок, Марлен Абдрахманович, сиз кандай деп ойлойсуз? Тиги чет өлкөгө барып окуп калса эле бул акылдуу бала болуп калабы? Анан эми же азыр мен бүтүп алайын сөзүмдү. Тажрыйбасы жок болсо, бул кызматта бир да болуп иштебесе, анан кантип келип алып бул жетекчи болуп иштейт мисалы. Сиз болгондо да эмеге айтып атасыз да? Министрлер кабинетинин төрагасына министрликке айтып атасыз да? Эми ошол тармакта иштебей туруп кантип министр болот мисалычы? Кантип ошо министрлер кабинетинин төрагасы болот? Бир күн иштебей турупчу. Эми буга чейин мен айтып келатам, бул эмес депутатка барыш үчүн бир госслужбада бир кайта 5 жыл иштесин депчи. Эми бул деле мен сунушту киргизип берем, эгер депутаттар колдосо, колдоп берет, колдобосо жок анчы. Эми бул билбейм, мен эми Марлен муну эми биздин депутаттар жазат, мен колдоп берем, бирок карашыбыз керек да, бул менин оюмча мен туура эмес да, бул мыйзамчы. Эми анан 5 жыл барып чет мамлекетте окуп келди. Ошондой эле умный болуп кете калды. Жок, бул жерде окуп аткан 5 жыл биякта бүткөн бала биздин балдар эмне тупайбы анда? Жок. Кандай үчүнчү болот деп атам? Маселе окуп келгенде эле эмес. Жок, сиз ошону айтып атпайсызбы? Ошол жактан бүтүп келген балдар, иштеп келген балдар, ошолорду мындай ушуларды биз эмеге министрлер кабинет төрагасы койсок болот, министр койсок болот депчи. Биздин кыргыздар, ошол мисалы мен бир айтарым да, 1 жыл ошол бир күн ошол кызматта, ошол министерстводо иштебей туруп кантип министр болот ошолчу. Эми буга чейин мына биздин эмеде бар да. Аким болуш үчүн, зам аким болуш үчүн, айыл өкмөт болуш үчүн бир канча жыл иштеш керек да? 5 жыл, 3 жыл деген бар, 7 жыл деген бар. Алар кандай болуп калат андачы? Мен наоборот башка мыйзам киргизейин деп аттым эле. Мисалы, ушул зам аким болуш үчүн, аким болуш үчүн зам акимден өтүш керек да негизичи. Эми аким кантип болот өзү? Аким мисалы эч жерде иштебей туруп аким коюп койсо, эми кайта зам аким болуп бир 5 жыл иштеш керек да, туурабы? Ошо акимди ичип барып алып элдер менен жолугуш керек. Ошол жерден үйрөнүш керек. Анан кийин аким болом десе болот да мисалы. Анан мен министр болгонун билбей атам, кандай болуп калат экен. Эми Нурбек Өмүрбекович, албетте рахмат, колдойм деп айттыңыз, колдоп берсеңиз будан жаман болбойт. Анткени кыргыздар кайсы жерде болбосун, Кыргызстанда. Мен колдоп берем, анан палатадан депутаттарыбыз колдоп береби ошол маселеде. Кыргызстанда болобу, башка мамлекетте болобу, кыргыздарыбыз бардык жерде акылдуу. Кудайга шүгүр, колунан көп нерсе келет. Биз башка мамлекеттердин уулдарына, кыздарына караганда айрым нерселерди тез өндөштүрөбүз, тез үйрөнүп кетебиз. Ошол эле учурда баягы сыртта чоң компанияларда иштеп келген балдардын бүгүнкү күнү бул жакта стаждары бизге могу стаждарга кабыл алынбайт. Ал үчүн тийиштүү жанагы көп процедуралар өтүш керек. Бүгүн келип эле резюмеге жазып коюп, ошол жерде иштеп келгендин алкагында биз алардын стажын эсептей албайбыз. Бирок ошол учурда жакшы компанияларда акылы бар, мол стаждарды кылып, башка мамлекеттердин керек болсо бир процедурасын, бир булагын өндүрүп кетип аткан балдарды эмне үчүн тийишибиз керек? Эмне үчүн аларга мүмкүнчүлүк бербешибиз керек? Анан мындай да, бул жерде эми жетекчилер бир эле мамлекеттин жетекчилери эч качан жөн эле алып келип туруп сырттан бир дагы окуп келип эле, бирок сырттан бир дагы жумушу жок же бир дагы стажы жок баланы эч качан алып келип койбойт да. Алар дагы сөзсүз түрдө электен өткөзөт. Алар дагы ошондой нерсеге мажбур болот. Наоборот, кээде стажы бар, башкасы бар, толтура канча жылдан бери керек болсо 20 орунду алмаштырган балдарды алып келип туруп койгонго ушул мыйзам кайра тескерисинче ограничение коюп коюп атат. Алып келебиз, издейбиз балдарды. Стажы көптү издейбиз, а бирок алып келсең, ал жагында эчтекеси жок да. Андай да деле бар да бизде. Толтура коюп, кече эле өзүбүз деле мына бир экөөнү сындап көрдүк го. Же по факту азыр жумушта иштеп атканын көрүп атабыз го. А эмне үчүн? Потому что мына ограничение туруп калганбыз да. Жок, 10 жыл болуш керек болду депчи. 10 жылга жетпей деле акылдуу балдар бар да. Аларга эмне үчүн мүмкүнчүлүк бербешибиз керек? Эми Нурбек Өмүрбекович, Кудайым буйрса залдан да көрө жатарбыз, бирок азыр комитеттен колдоп беребиз. Жок, мен айтарым эле, мейли келип иштесин, мен ага каршы эмесмин. Начальник управления, начальник отдел болсун, зам министр, анан кийин министр болсун. Анан кийин ушу
министрлер кабинетінің төрағасы болсын, кичине мындай ар бир жетекчи болуш үчүн дагы опыт керек да. Бир кайта бу жыйналыш кылганды билсин да, чогултуп алып элдер менен отурупчу. Анан булар билбейм кандай, мисалы бир эме бар да. Мисалы Кытайда ушу министр болуш үчүн 55 жаштан үйдө министр болот да. И еще 5 жыл мурун билишет да, кимиси министр болорунчу мисалы. Анан эми билбейм. Эгерде азыр Америкада деле ушул мыйзам иштеп атканда, вряд ли Илон Маск алып барып ушул жерге коюп коймок да. Себеби анын алдыда туп-тура туз келмек эмес. А бирок илеген киши тет жакта кандай гана реформалар жүргүзүп, кандай гана современный технологияларды өндүрүп, номер 1 болуп аткан адамдардын бири да. Эми неужели кыргыздардын арасында ошондой чыкпайт? Неужели азыркы иштеп аткан башка компанияларда андай кыргыздар жок? Толтура келебиз деп атышат. Патриоттор бар экен, келип Кыргызстаныбызга өзүнүн салымыбызды кошолу деткенбиз, бирок кое албайсыз аларды. Иштете албайсыз. Анын үчүн айтасың, кел бияка кайрадан башта, ведущий специалист болуп башта дейсиң. Ал билеген 35-ке чыгып калган, 40-ка чыгып калган, уже стажы мол, ошол башка мамлекетте стажы мол. Балдар келип бияка иштей албайт да. Кантип ведущий специалисттен баштан баштайт. Ушул сыяктуу нерселерди анан мындай да, Нурекенович, эми биз не сомневаемся в том, что биздин жетекчилер келип ошондой балдарды коет, койбойт да. Наоборот, кээде айтып атам го, кээде бул мыйзамга такалып калат да. Тескерисинче мыйзам менен жол берип атпайлы ушулар келип министр болгонгочу. Бергенде Бизнесмен менен ошол өмүр бою госслужбада иштеп келаткан экөөнүкү эки бөлөк. Бизнесмен могу келип бир министр болсо, анын оюнда ошол мамлекетке иштеп берейин деген ой бар дейсиң. Андай ой болбойт аларда. Эптеп бир жерден бир схема кылып, бир акча жесем дегенден башка ойлобойт аларчы бизнесмендер. Нурекенович, көрөлү, болбой калса мыйзам албетте ар биздин колубузда. Надо будет кайра келебиз бул маселеге. Рахмат. Рахмат.